Иса Өмүркулов, КСДП фракциясынын лидери, Атамбаев уранга каршы элди митингге чыгарганы туура эмес. Иса Шейшенкулович, өкмөттүн отчеты сизге жактыбы? Жаккыдай отчет аягзаты эмес да, бул тамаша. Негизи буга чейин премьердин жылдык отчетун комитеттерде карадык, коалициянын жыйынында карадык. Жалпысынан макроэкономикалык көрсөткүчтөр жакшы, динамика, өсүш бар, экономикада стабилдүүлүк бар, бирок ошого карабай баары идеалдуу дегенин алысмын. Көңүл бура турган маселелер да толтура. Мисалы, энергетика, анын келечеги, карыздардын көлөмү жогору, аларды төлөө боюнча көйгөй жок эмес. Эң көп сумма төлөй турган учур 2025 жылга туура келет экен. Ошол жылы 10 миллиард сомдон ашык карыз төлөш керек болот. Бул энергосистемага оор сокку болоору шексиз. Энергетика өнүкпөсө, кошумча электр энергия иштелип чыкпаса, экономикада өсүш эч качан болбойт. Кайсы ишкана, кайсы өндүрүш болбосун, энергетикасы иштей албайт. Мындан тышкары региондорду өнүктүрүү боюнча көп проблемалар бар. Айтып эле койбой, жергиликтүү бийликке реалдуу ыйгарым укук каражат берилбесе иш жүрбөйт. Иштегенге каалоо болсо баары болот. Менимче өкмөт маалыматтык инициативаны алдырып коюп жатат. Өкмөт ишиндеги кемчиликтер менен көйгөйлөр ошондон улам болууда. 2019 жылы өкмөт кайсы тармактарга өзгөчө басым жасашы керек деп ойлойсуз? Ички дүң продукциянын басымдуу бөлүгүн эки гана тармак же ишкана берип жатат. Кумтөр менен Мегаком, мисалы, кумтөр бара-бара азайып жатат. 25-жылдары такыр токтошу мүмкүн. Ошонун ордун ким толтурат? Ички дүң продукциянын жалпы көлөмүнүн 8%, өндүрүштө 44% кумтөрдүн салымы түзөт. Ошон үчүн ага альтернатива табыш керек. Бул багытта тынымсыз иштөө өкмөттүн милдети. Уран казылышы боюнча коомчулук катуу каршылык кылып жатат. Депутаттар кандай аракет көрүүдө? Биз сөзсүз көзөмөлгө алабыз. Элдин тагдыры, өлкөнүн келечеги болуп жаткан соң эл өкүлдөрүнүн үн кошпогону туура эмес. Аны эч убакта иштетпеш керек. Жайгелер алдында ажиотаж кылып көтөрүп жиберишти. Атамбаев уранга каршы элди митингге үндөп жатканын кандай баалайсыз? Атамбаевдин уранга каршы элди чыгарганы туура эмес. Эмнеге ал учурунда лицензия берген? Эмнеге ошол кезде токтотуп калган эмес? Эми элдин көңүлүн буруп каршы чыкпай эле койсун. Ар бир маселе боюнча митинг боло берсе жакшылыкка эришпейбиз. Инвесторлорду качырабыз, мамлекетке зыян келтиребиз. Атамбаев өлкөгө зыян кылгысы келсе чыга берсин. Булак Азия Ньюс. Рыскелди Момбеков, жогорку кеңештин депутаты, өкмөттүн отчетуна күлкүм келди. Өкмөт парламентте отчет берди. Буга чейин эки комитет өкмөттүн 2018 жылдагы ишмердүүлүгү боюнча баяндамасын угуп жактырган. Былтыр апрель айында түзүлүп ишке кирген өкмөт жыл ичинде бир топ иштерди аткарганын, тармактарда ого эле көп жылыштар бар экенин айтат. Сандар жана пайыздык көрсөткүчтөр менен тизмектелген отчет депутаттардын көбүн ынандырган жок. Ошого карабай жактырууга аргасы болушту. Айрымдары мунун себеби өткөндө президент Жээнбековдун депутаттар алдына келип сөз сүйлөп, өкмөттүн отчетун кабыл алууга деген ишарат кылып кеткендиги менен ачык эле байланыштырышат. Ошентип коомчулукта жакында өкмөт отставкага кетет деген божомолдорго чекит коюлуп калды бейм. Анткени отчет жактырылды. Эми кандай болсо да Абылгазыев иштей бермек болду. Күндүн негизги темасы болгон уран маселеси өкмөт отчетунан кийин берилген суроолордун негизгиси болду. Элдин талабы уран кенин токтотуу. Бул багытта өкмөт ар кандай шылтоолорду айткан. Рыскелди мырза, уран кени боюнча өкмөт эмнелерди айтып жатат? Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы күндүн темасы бул кыргыз элинин келечеги болуп жатат. Өкмөт отчету же өкмөт ишинин уланышы эмес, улуттун уланышы маанилүү. Эң актуалдуу маселе ушул. Эл эртеңгисинен кооптонуп турат. Элге эч кандай экологиялык экспертиза керек эмес. Уран кени ачылбаш керек. Эченден бери кыргыз эли кен байлык сатып байыган эмес. Кыргызда кен байлык эмес, эл байлык. Кен байлык мамлекеттик болсо, эл байлыгы ден соолук. Кен байлык эл байлыгына таасир этет. Андыктан кен ачылбасын, уран казылбасын. Биздин талап ушул. Өкмөт экспертиза жыйынтыгы чыкканга чейин деп убактылуу токтотподубу? Экспертиза деп азыр булар жылжытып саясат кетирип жатышат. Ал жер СССР убагында эле эзилленген, чалгындоо болгон, экспертизасы чыккан. Элдин пикири экспертизадан да маанилүү. Эл каршы болсо, өкмөт андай иштерге барбашы керек. Чалгындоого берилген лицензияны кайра чакыртып алышы абзел. Урандын канча, торийдин канча запасы бар экени эбак эле белгилүү болуп калган. Болбой эле өкмөт ушул долбоорду ишке ашырууга жанталашса, анда аягы жаман менен бүтөт. Мен ушул уран проблемасы боюнча өкмөт башчыга жеке өзүм кайрылып, токтотуңуз, болбосо Кыргызстандагы улуу затты саткан же кыргыздын келечегин саткан премьер катары тарыхта каласыз дейм. КСДП 26-сында уран кенинин казылышына каршы митингге чыкканы жатат. Барасызбы? Уран боюнча кандай акция, митингдер болсо мен баарына катышам. Анткени бул өтө кооптуу маселе. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 92 уран калдыктары бар. Көбү Миңкуш менен Майлуу сууда. Ошол жерлердеги уран калдыктарын кайра көмүш үчүн Дүйнөлүк банктан $30 миллион сурап жатабыз дагы. Жаңы кенди $30 миллион сатканы жатпайбызбы? Пайдасынан проблемасы көп
болуп жатпайбы? Ушуну эмнеге эске алышпайт? Мен таң калам. Кыргызстан уран калдыктарын көмгөн көрүстөнгө айланып барат. Кен байлыктарды базарга айлантып, кайра мазар кылып атабыз го. Бул деген түркөйлүк саясат, түбү жок саясат. Бул жерде кызыктар күчтөр бар. Азыр ачыкка чыгарбай жатышат. Бир нерсени эске алган жан жок. Кен казылса Ысык көл нарын чүй эмес. Кошуна Алматы, Жамбылга да кедергисин тийгизет. Казак тарап чыгышы мүмкүн. Уран кенин ачууга уруксаат берсеңер, бизге да зыяны тиет деп дүйнөлүк уюмдардын баарына кайрылышат алар. Мунун арты чоң чатакка айланат. Компанияга чалгындоо иштерин жүргүзүүгө уруксаат берген Атамбаев болгон экен го. Лицензия 2010-жылы ноябрда алыныптыр. Бирок анда чалгындоого уруксаат берилген, казууга эмес. Чалгындоо деген ал жерде канча запас бар, эмне бар, эмне жок аныктап кана коюу дегенди билдирет. Казуу деген таптакыр башка. Казуу алууга эч ким уруксаат берген жок. Чын-чынына келгенде бул жерде башка маселе жатат. Азыр булар чалгындап жатабыз демиш болуп казып жатышат. Андай эмес болсо суу топтоп ишканаларды куруунун эмне кереги бар? Экспертизалык корутундунун эмне кереги бар эле? Биздин Майлуу суу шаары дүйнөдө эң булганган шаарлардан 3-орунда турат. 1-орунда Украинанын Чернобыль шаары, 2-орунда Россиянын Дзержинский, 3-орунда биздин Майлуу суу. Ал жерде радиациянын көлөмү 10 эсе жогору. Анан эми кызыл омпол казылса билбейм эмне болот. Туризмдин мекени делген Ысык көлгө эч ким басып барбай калат. Бүтүндөй туризмде Кыргызстандын келечегин өлтүрөбүз. Укуктук жагын эмес, улуттук мааниси жагын ойлонуу керек. Өкмөт башчынын отчетун кандай бааладыңыз? Отчетту угуп бир чети күлкүм келди. Суроо берейин дедим эле уялдым. Бардык жактан өсүш болуп жатыптыр. Өсүштү өкмөт өзү эле көрбөсө, карапайым эл көргөн жери жок. Мен да көргөн жокмун. Эл көрбөгөн чындыкты мен кайдан көрмөкмүн? Сандарды айтып, мынча өсүш болду, укмуш жыргатып атабыз дейт. Казынабыз какшып турбайбы? Өсүш болсо, жок дегенде бир тармактын айлык маянасы көтөрүлөт эле го. Мен өкмөттүн жакшы иштегенин же экономиканын өскөнүн көргөн жокмун. Бир инвестор келбесе, бир ишкана ачылбаса, кайдагы өсүштү айтабыз? Карапайым калк үчүн калп отчет берүүнүн эмне кереги бар? Булак Айзек. Кундуз Жолдубаева: мыйзамды сыйлабаган Абылгазиев отставкага кетсин. КСДП улак тартышка түшкөндөй болуп, коомчулукка түшүнүксүз кырдаал жаралды. Сиздер митингге чыктыңыздар, талап кылып да жатасыздар. Мындан натыйжа чыгабы? Биринчиден, биз мыйзамды каратып туруп, одуну бузууга барган адилетсиз министрликтин астында жөн гана акция өткөрдүк. Эгер митинг өткөрө турган болсок, андагы бүт аймактардан биздин партиянын мүчөлөрү келип катышмак. Жерлерде чыныгы КСДПчылар мамлекеттик делинген органдын мындай жоругуна кыжырлары кайнап араң эле турушат. Биз аларды сабыр кылалы. Министрликке азырынча бир нече эле партия мүчөлөрү барып, Жамангулов менен жолугуп келет деп токтотуп турабыз. Андыктан натыйжа министр менен жолугушуудан кийин гана болушу керек. Дагы бир жолу баса белгилей кетели. Министр Марат Жамангулов, анын орун басары Максат Эсеналиев жана министрликтин кайра каттоо башкармалыгынын башчысы ачыктан ачык эле саясий буйрутманы ишке ашырышты. Алардын тактикасы айдан ачык эле көрүнүп турат. Мамлекеттик саясий кызматты ээлеп турган министр Жамангулов: мен саясатыңарды билбейм, Атамбаев ким экенин да тааныбайм деген өңүттө кыр көрсөткөнсүп турат. Бирок ошол эле убакта министрдин мыйзамдагы карама каршылыктардын артына бекинип алганы анын пенделик алсыздыгын гана көрсөтүп турат. Биз министрдин атына 3 жолу расмий кат жолдогонбуз. Анда толугу менен болгон кырдаалга түшүндүрмө берилген. КСДПнын рейдерлик жол менен тартып алуу аракеттери жүрүп жатат. Эгерде сиздерге Сагынбек Абдрахманов деген адамдын атынан партияны кайра каттатуу туурасында же болбосо реестрдеги маалыматтарга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу кайрылган маалыматтар келип түшсө, мыйзам бузуучулукка жол бербеңиздер деп эскерткенбиз. Анан ошол каттарды окуп, коомчулукта болуп жаткан талкууну сопсонун билип туруп, мындай кадамга барган министрликтин иш аракетин биз шылуундукка көмөктөштүк көрсөтүү деп баалабай, эмне деп баалашыбыз керек? Демек эртең көчөдө жүргөн ким болбосун келе калып эле каалаган коомдук уюмдун же саясий партиянын башына туруп алса болот экен да. Мисалы, эртең бийликтин партиясы түзүлдү дейли. Анан эле Ашмат же Ташмат деген бирөө чыга калып, ошол партиянын атынан жерлерде парт конференция демиш болуп кандайдыр бир чогулуштарды өткөрөт. Анан ошол партияга тиешеси жок капкайдагы адамдарды чогултуп алып съезд чакырсын дейли. Андан кийин мына биздин чечимге ылайык партиянын төрагасы Асылбек Жээнбеков эмес, Ашматов Ташмат болду деген кагазын көтөрүп алып адилетсиздик министрлигине барып көрсүнчү. Ошондо көрмөкпүз бул министрдин кандай иш аракетке бараарын. Ошондуктан бул таптакыр акылга сыйбаган нерсе. КСДПны рейдерлик жол менен тартып алуу чектен чыккан саясий ыпластык, ачык саясий күрөшкө чыга албаган чабалдык жана пастык. Бирок биз унчукпай отуруп бербейбиз.
бербейбиз, акцияларды, митингдерди өткөрүүгө белсенип турабыз. Анткени бизди укуктук талаадан биротоло түртүп чыгарып салууга аракет кылып жатышат. Эгер мыйзам чегинде иш алып барганга мүмкүнчүлүк бербей турган болсо, анда биз керек болсо көчөгө чыгып үнүбүздү бийликке жеткиребиз. Өткөн акцияда мыйзам бузуучулукка унчукпай жол берип отурган премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин да аты аталды. Мыйзамды сыйлабаган мындай күн карама өкмөттө отставкага кетиши керек. Ооздоруна талкан жутуп алгансып, же ак, же көк деп айтканга жарабай отурган айрым адамдар ушул рейдерликке кол кабыш кылып жатат дешкен депутаттарда таркасын деген талапта айтылды. Орус туугандар айткандай, бул акция начало конца дегенин башталышы болуп калды окшойт. Бул талаш тартышта мыйзам кайсы тарапта? Мыйзам биз тарапта, Абдрахмановдун ара төрөлгөн партия сөрөйүндө эмес, чыныгы КСДП тарапта. Башка опурталдуу маселе, бүгүн Кыргызстанда расмий бийлик мыйзамды тебелеп тепсегенге жол ачып жатат. Антпесе милдети мыйзамдуулукту сактоо болгон ошол эле юстиция министрлиги ушундай теңирден тескери ишке кантип барды? Ал жакта кимдер отурат бүгүн? Деги билими бар адамдарбы? Же кызмат үчүн өз абийирине өзү түкүргөн бир байкуш пенделерби? Тарыхы бай, убагында бийликте турган өлкөнүн мурдакы башчысы жетектеген ири партияга карата ушундай зөөкүрлүктү көргөзүп жатса, катардагы жарандардын укуктарынын сакталышы туурасында кандай кеп болушу мүмкүн? Бул чоң күмөн туудурат. Чындыгында бул кесепети өтө оор боло турган абдан кооптуу жагдай. Минтип отурсак, мамлекетибизди жоготуп алышыбыз толук ыктымал. Анткени ошондой коркунуч жаралып турат. Президент өзү жогорку кеңеште айткан мыйзамдуулук эмес, түшүнүк боюнча жашоо өкүм сүрө баштагандай. Булак Азия. Экс-депутат Дамир Асылбек уулунун сотунда мушташ чыкты. Казакстандын Алматы шаарынын район аралык соту Кыргызстандын мурдагы депутаты аткезчиликке байланыштуу айыпталган Дамирбек Асылбек уулун 2 берене боюнча күнөөлүү деп таап, жалпысынан 10 жылга кести. 6 айга созулган сот иши боюнча өкүмдү Алматы район аралык сотунун судьясы Бакытхан Бакирбаев окуду. Жыйынтыктап алганда Дамирбек Асылбек уулу 10 жылга өкүм кылынсын жана өлкөгө кирүүгө 5 жылга тыюу салынсын. Анын жазасы ал камакка алынган убактан 2018 жылдын 15 февралынан тартып эсептелет. Судья Кыргызстандын мурдагы депутаты жазасын коопсуздук деңгээли жогору мекемеде өтөй турганын да айтты. Кыргызстандын Дамирбек Асылбек уулу менен кошо кармалган 2 жараны Уланбек Мурадилов 10 жылга, ал эми Чыңгыз Абакиров 8 жылга эркинен ажыратылды. Уюшкан кылмыштуу топко казак тараптан жетекчилик кылган деп табылып, казак жараны Эспил Жаппасовго 14 жыл берилди. Ал эми 4 казак жараны 3 жылга соттолду. Ошондой эле дагы 4 казакстандык 5 жылга эркинен ажыратылып, сот залынан бошотулду. Соттолуп жаткан 12 адамдын өкүмү окулуп жатканда, анда айыпталуучулардын жакындары шерменде деп кыйкырып сотко нааразычылык билдирди. Ушул маалда соттолуучулар да өз ара мушташа кетип, судья өкүм окууну жарым саатка токтотууга мажбур болду. Буга чейинки сот отурумунда Казакстандын прокурорлору соттон Асылбек уулун экономикалык аткезчилик үчүн айыптап, анын мүлкүн камакка алып, 12 жылга эркинен ажыратууну жана жаза мөөнөтү аяктаган соң аны өлкөдөн чыгарып салууну суранган. Казакстандын прокурорлору Асылбек уулу депутаттык кызматын пайда табуу жана мыйзамсыз баюу максатында пайдаланып, эл аралык уюшкан кылмыш тобун түзгөн жана ал топту Кыргызстандан Казакстан менен Орусияга мыйзамсыз жол менен товар ташууга пайдаланган деп эсептейт. Булак Борбор Азия жаңылыктар кызматы. Алманбек Шыкмаматов уран адамдын ден соолугуна чоң коркунуч алып келет. 25 апрелде парламентте Атамекен фракциясынын жетекчиси Алманбек Шыкмаматов жана Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов Кыргызстанда уран кенин изилдөөгө, чалгындоого жана казууга 2070 жылга чейин мораторий киргизүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштады. Бул тууралуу жогорку кеңештин депутаты Алманбек Шыкмаматов билдирди. Азыркы уран казуу иштеринде эч кандай шарттар каралган эмес. Бул кымбат баалуу кендин мурунку кен казуу жайларынан зыяндуулук чыкпаса экен деп турсак, жаңы бир коркунучка жол ачылганы туура эмес. Андан чыккан радиация экологияга жана адамдын ден соолугуна эбегейсиз коркунуч алып келет. Ошондуктан 2070 жылга чейин мораторий киргизип койсок, эч ким муну буза албайт. Эл буга жол бербейт. Ал эми 2070 жылдан кийин жаңы доор келет. Анда эң акыркы технология менен жаңы урпак өзү казып алсын деди. Булак Назар Ньюс KG. Өрчү Фарида Карбоосова жигитим бар, аябай балалуу болгум келип жүрөт. Фарида Карбоосова өздүк баракчасына балалуу болгум келет деген кыялы менен бөлүштү. Карбоосова баракчасына бала жыты бакыттын, бейиштин жыты деп бекеринен айтпасак керек. Мына ушул бакыттын жыпарына мас болуп жалган дүйнөнү бейишке айлантып жашаган ар бир пенде бактылуу. Ырдасам божурап кошо ырдап, бийлесем мойтоюп кошо бийлеп, чарчап келсем бажырайып тосуп алган наристелүү болуп бактысын жараткан мага да насип этишин тилейм. Кыялдар
орундалсын деп бөлүштү. Ырчынын күйөрмандары той качан деген суроолор менен баш катырууга өтүштү. Бул суроолорго Фарида Карбосова Барометр KG сайтына берген маегинде жооп берди. Саламатсызбы, Фарида? Акыркы жазган постуңуз чындыгында көпчүлүктү ойго салды окшойт. Ооба, туура айттыңар. Көп адамдардын мындай реакциясын күткөн эмес элем. Мен өзү абдан балага жакын адаммын. Курбуларымдын, кесиптештеримдин балдарында аябай жакшы көрөм. Чынын айтсам, 2-3 жылдан бери ушунчалык балалуу болгум келип жүрөт. Быйыл же эмдиги жылы деп турам, эми Кудайым буйруса. Кудай кут кылсын. Демек жакында той экен да. Ооба, быйыл планда бар. Бирок бир чети айтпай турганым оңго. Анткени кокус бир нерсе болуп кетсе, же турмушка чыкпай кала турган болсо, элдер эмнеге былтыр турмушка чыгам деп тийбей койдуң, эмнеге калп айттың деген сыяктуу суроолорду бере башташы мүмкүн. Андыктан азырынча Кудай буйруса деп турам. Андай болсо, анда учурда жүрөгүңүздүн ээси барбы деген суроону бергибиз келип турат. Азыр жигитим бар, кичинекей бала менен түшкөн сүрөттү да атайын ырымдап жакшылыктар болсун деп түшкөм. Сиз ырымга ишенесизби? Ооба, мен аябай ырымчыл адаммын деп айта алам. Анткени көп учурда ушундай мурдатан келе жаткан ырымдарды көп колдонуп калам. Булак Барометр KG.